Астанада дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин 8-съезди аяктады. Форумдун жабылышында президент Касым-Жомарт Токаев сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы тынчтык жана туруктуулук гана жаркын келечектин негизги кепилдиги боло аларын баса белгиледи. Съездин башкы жыйынтыгы 2025 жылга карата Астана тынчтык декларациясынын кабыл алынышы болду. Дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлери экстремизмге, зомбулукка жана диний жек көрүүгө каршы чыгышты. Бирок негизги максат адамзаттын өнүгүүсү үчүн күч аракеттерди бириктирүү. Within 2 days, you reached a common understanding of the future agenda and the key areas of the work of the Congress. 2 күндүн ичинде сиздер съездин мындан аркы күн тартиби жана ишинин негизги багыттары боюнча жалпы түшүнүккө келдиңиздер. Алар биргелешкен жыйынтыктоочу декларацияларда баяндалган. Форумдун бардык катышуучуларын, анын ичинде ыктыярдуу элчилерди бул декларациянын идеяларын активдүү жайылтууга чакырам. Дин лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштөгү ролу жөнүндөгү документи, ошондой эле руханийлик жана гуманизм позициясынан жасалма интеллектти жоопкерчиликтүү пайдалануунун универсалдуу принциптерин иштеп чыгуу боюнча съездин секретариатына берген сунуштарыңызды толугу менен колдойм. Universal principles for the responsible use of artificial intelligence guided by spirituality and humanism. Касым-Жомарт Токаев тарыхый эс тутумдуу, маданий көп түрдүүлүктү жана адамзаттын руханий мурасын сактоо үчүн диний объектилерди коргоонун маанилүүлүгүн дагы бир жолу белгиледи. Буунун колдоосу астында өткөн съездин алкагында бул темага арналган атайын сессия болуп өттү. Жаш диний ишмерлердин форуму дагы руханий дипломатиянын өнүгүшүнө чоң салым кошту. Мамлекет башчысы Казакстан диндер аралык жана маданияттар аралык диалогду толугу менен колдой турганын жана съездин глобалдык диалог аянтчасы катары таасиринин өсүшүнө жигердүү көмөктөшө турганын дагы бир жолу баса белгиледи. Белгилей кетсек, кийинки руханий лидерлердин форуму 2028 жылга пландаштырылган. We remain committed to expanding the Congress Secretariat network. Биз бул институттары жана башка түзүмдөр менен съездин каатчылыгынын өнөктөштүк тармагын кеңейтүүнү улантабыз. Эл аралык өнөктөштөрдүн, жаштардын, серепчилердин, ыктыярдуу уюмдардын катышуусунда съездин идеяларын жайылтууга багытталган бир катар иш-чараларды өткөрүү пландаштырылууда. Volunteer organizations all dedicated to promoting the ideas of the Congress.